жок да. Ошол обидно болот. Но биз болсо, сага карасаң, ошол просрочка болуп, 3 ай өткөрсөң да макул болуп там. Делают чертовские отношения, а силер прям чын жүрөктөн конкрет периштеди мамиле кылсаңар деле биз косяк кылып атабыз. Силер чорт болду деп аткан жерим жок. Реклама кылган маркетингер силер прям райский болчу да. Туурабы? Эсти карызды ошол күнү бербей туруп чалбай койсоң дагы ошол туурабы туура эмеспи? 60-70% за тебя был машинаны кайтар десе, мен машинаны кайтарып берем. Мал того, что машинаны кайтарып берем, акчасын менен төлөп берем деп сөз берген. Инсан болгондон кийин сөз түрдө ката болот. Инсан өзү адашчу деген сөздөн келет, аны баш түшүнөбүз. Кыргыз биз мусулманбыз. Аны түшүнүшүбүз керек. Менде да катам бар, адам жасаган иштер барына катам. Компанияда деле боло бериши мүмкүн. Силер келгиле, камераны көтөргүлө келгиле, маңдайда эркекче отургула. Мына мен эркекче келип отурдум, мен алып коет. Тегинден да корккон жокмун, же бир жакка камап, тегинден да корккон жокмун. Компания есть компания. Всем привет. Мына 3 жылдан бери иштешип келдим. 3 жыл баштап ушул машинаны алдым эле бүгүн. Жильондор 1 жыл болду го чыкканы, уже 2 жыл болуп калды даже. 2 жыл болду чыкканы ална. В углу, маленький шрифт менен 271 миң. Но өзүбүз как положено таза машинаңды чыгарып ошол акчаларды төлөп бердик. Оформление кылтасыңдар. Операторный. Биз постепенно баштап төлөп туруп, андан кийин мингенге өтүшөт. Мен не дейтем, сөз деле жок, мен сразу эле ошо машинаны сатып алгам. Система боюнча, платежный система боюнча ежедневный платеж менен тиги вперед төлөп. Бизде азыр водительдерибиз 1 ай карызга минип туруп, андан кийин минген күнүгө төлөп атат. Ошонун аркасынан кандай болду? Бизде водительдер получается акыркы айына минип туруп төлөгөндөн кийин биз уже оформленияны баштап калган элек документтерди. Сатылганда прямой адамдын как она есть прямо айтам. Ушул машина боюнча целый бизде история болгон. Биз кино тартса болот ооба. Назарбаевга менен сүйлөшүп, акчанын суммасын төлөп, калган остальный суммасыны жаап ушул машинаны алгам. Баарыңыздарга ассалам алейкум, урматтуу туугандар. Бүгүн бизде азыр бектен биринчиден YouTube'га, Rutub'га, Telegram'га постоянно эстен чыгып калат. Айтып коеюн, ссылкаларыбыз болот. Ушул видеону азыр YouTube канча иштебей жатат. Жакшы скоростто көрө билсеңиздер, ссылка менен кирип ошол жактан көрсөңүздөр болот. Вот, биринчиси, экинчиси, бектен менен 3 күн мурун видео чыккан. Машинасын алып койгонбуз. Ал видеодо өтө көп 54 күн болуп кеткен видео. 59. Анда видеону башканы айтып чыксам смысл жок. Кыскасы, мен ошол видеодо эгерде өзүбүздүн зрительдерибиз 60-70% за тебя болуп машинаны кайтар десе, мен машинаны кайтарып берем. Мало того, что машинаны кайтарып берем, акчасын менен төлөп берем деп сөз берген. Ошол менен 3 күн өттү. Бүгүн 4-күн көрүшүп атабыз. Бектен да бизге келди. Бектен биринчиден салам алейкум. Алейкум. Машинаны бүгүн мен кайтарып берем. Азыр машина сервисте, нюанстарды менен сага айтып бердим. Полностью кылып туруп, сен, насколько я понял, сен азыр кирди чыкты документтериңди бүтүрүп атасың. Документтериңди полностью бүтүрүп келесиң офиске. Договорду заново чыгарып беребиз. Жанагы мнение боюнча ал жерде комментарийде ким прав, ким не прав обсуждение көп болду. Но в любом случае мен азыр ертең заранее будущий клиенттерибизге дагы и действующий клиенттерибизге айтып коюш. Отдельный видеода айтпайсың ошону. Жок, азыр сразу айтып коюшум керек да, чтобы у нас проблем не было в будущем. Сен просто азыр мени ошол нерсеге причина кылып кылса аласың да азыр видеону. Нет, сени причина эмес. Но вы поймите, дорогие друзья. Тактика у вас хорошая. Не дело не в тактике. Просто сен өзүң түшүнүп атасың да, если бизге платеждорду вовремя төлөбөй койсо клиенттер, биз өзү эртең банкрот болсок, мен ошол канча адам төлөп аткан, нормальный адамдар төлөп аткандарга мен отвечать этип каламчы. Ал жакта канча семья бар. Понимаешь? Поэтому мы ар бир, допустим, нововведенияларды, жаңы системаларды киргизгенибиз, ал не үчүн? Просто мамлекет өзүнүн жаңы законду киргиздиби, биз ошого жараша налоговый системаларды наладить этип, четко, законно иштешибиз керек да. Эртең өзүбүз банкрот болуп калсак, мындай бокта, ата көрүп атабыз күнүгө канча парк банкрот болуп, не болуп атканын, канча адамдар машиналарсыз калып, 3 жыл төлөп машиналарсыз калган.
Да просто төлөп бүтүп бирөө датага койгондо да күйүп алып атаны алып коюштат. Ошого жеткирбейин деп аракет кылып атабыз. Азыр бул кайра дебат болуп кетти го Назарбай. Мен отчет берип атам, өзүм зрителерге отчет берип атам. Аны отделдеп бере бербейсиңби? Не үчүн деп атканымды да. Жат 2 минуты потерпи, и так короче. Мага да сөз калтырып кой. Ооба, сага дагы сөз калтырам. Ошого биринчиден биз развивающая, менин оюмча, еще кичине компаниябыз и үргөнүп атабыз. Каждый день будем учиться и становиться лучше дейт орустарча айтмакчы. Ошого если бизден жанагындай тур эмес жагы болуп какой-то информацияны жеткирбей или тур эмес нерсе болсо бизди кечирип коесуң. Биз аны атайын кылбайбыз. Эч ким мен деле атайын кылбайм. Только аракет кылабыз жакшылап болуу үчүн. Мына азыр автосалондордо офистерди ачып, жаңы сервистерди ачып, баары жокту именно өзүбүздүн үчүн кылып атабыз, чтобы наши уже на другом уровне были. Вот. Поэтому машинаны кайтарып атам. Жугандар, дальше бектен теперь на тебе еще больше ответственности, теперь зрители полностью за тебя отвечать будут дальше. И параллельно сен да Үчүнчү видео чыгып албасын деп ойлойбуз. Чо чыгырсың. Бирок үчүнчү видео только жакшы маанада чыксын иншалла. Баштан алып алдың да. Ооба. Эми сен да сөзүң болсо айт. Биринчиден ыраазычылыктан баштайлы. Анткени толтура негативдер болду. Эми инсан болгондон кийин сөзсүз түрдө ката болот. Инсан өзү адашчу деген сөздөн келет. Аны баары түшүнөбүз. Кыргызбыз, мусулманбыз. Аны түшүнүшүбүз керек. Менде да катам бар, адам жасаган иште баарында ката бар. Компанияда деле боло бериши мүмкүн. Бирок эң жакшысы ошол күндөн күнгө ошолорду оңдоп, обратный отзывдарды кабыл алып, оңдогонго мындай өнүккөнгө аракет кылган адам болсо, деги эле жеке болобу же компания болсо иншалла өсөт. Бул мындай закон ченемдүү нерсе. Ошого мен ыраазычылык билдирем. Биринчиден эки жерде. Эми ыраазычылыгым бир жагы көп эле. Могуз акыркы темада эки жерде ыраазычылык билдирем. Биринчиден видео чыкты. Алла разы болсун, чыкты, чыгарды койду. Мен биринчиден видео даярданбай эле келгем. Назарбай деле даярдаган эмес. Просто отуруп тартты, өзү да документально кылган. Кандай тартылды, ошондой кирди. Мен өзүм деле 59 мүнөттө деген, мен комментарийде жана жазып аткандарга жок айтып коеюн, кесилди месилди жок. 59 мүнөттө тартылган. Примерно 59 мүнөттө тартылган. Бирок эч кандай ишер кесилген жок, мен өзүм көрүп чыктым. Ага 100% гарантия берип айта алам, Назар брат өзү деле айта алат. Анчалык мелочка барбайт. Бир. Экинчи ыраазычылык машинаны кайтарып сөзүнө туруп атат. Комментарийде 60%дан ашыгы сени колдогон болсо мен кайрып берем деген. 60%дан аз болгон болсо машина калмак. 90%дай примерно эгер адашпасам водитель тарапта болду. Бул деген эгер ал кайтарып берип сөзүнө туруп кече чалды мага, чалды келди машинаны алып атам. Алла разы болсун, чалып сөзүнө туруп аткандар. Плюс ага кошумчалап анча фильтрлерди тияпкан алмаштырып жасап койгон болот. Алла разы болсун алсына дагы. Эч качан мен бирөөнү мындай жамандасам, критикаласам 100% ар жака чүрүп салган эмесмин. Хотя буга чейин толтура ишти иштеп келгем, толтура башка деле жетекчи жакта иштеп келгем, эч качан жамандык кылган эмесмин. Болгону менин оюм, менин логикам, инсан болгондо сөз ката келет, ошо катаны гана айтыш керек, нар жагын дагы жабадоо жабыштын кереги жок. Мен ошол эле оюм болду. Алла разы болсун. Экинчиден, кимде ким ушундай адилетсиздик менен алып койду деп Назарга домат коюп аткандар болобу же чын эле ошондой Назар алып койгонбу? Силер келгиле, камераны көтөргүлө, келгиле, мандайын эркекче отургула. Мына мен эркекче келип отурдум, мен алып коет дегенден да корккон жокмун, же бир жакка камап коет дегенден да корккон жокмун. Компания есть компания. Буларга всегда клиент прав. И всегда старается идти навстречу с клиентом. То есть клиенттерге барганга аракет кылат. Колдон келишинче, я не говорю, что космический болсун, колдон келишинче. Возможность барым келет. Ошол сыяктуу келгиле, камераны алып келгиле, тартылгыла, чыгаргыла. Но мен бир 90% айта алам. Бул жерде келе турганыбызда 1-2 адам келиши мүмкүн, калгандары келбейт. Анткени өздөрүнүн дисциплина косяктары болушу мүмкүн. Ошон үчүн менден кетсе кечирим сурайм, Назарбайдын алдында да кечирим сурайм, сөз инсан болгондон ката кетет. Анча нервимди алдым, убактымды алдым. Менден кетсе баарыңардан, силердин жамаатыңардан кечирим сурайм. Бул жерде болгону элге эле гана ташталсын, келгиле, комментарий тарткыла, сөз каталар болот, каталар только диалог менен гана чечилет. Добавить только, если мен любое видео дать там, я так понял, я не все комментарии, кстати, читал заранее, ты просто про комментарии начал, но я где-то видел там комментарияда, мен да несправедливо алып койду деп жазылгандарды көрдүм да.
Туугандар, дагы бир жолу айттым, напоминаю всем, да, любой мени алдады деп клиент келсе бул жака, сен айткандай камераны включать этем, ошол бөлүмдү вот тартабыз, келгиле. Но я такого не помню, да, чтобы я кого-то обманывал когда-то. И всегда навстречу идем, пытаемся идти и будем идти всегда навстречу водителям. Но сен айткандай, по возможности. То есть есть моменты, когда мы действительно не можем помочь кому-то, да, это реальность. Ошондой турганда баарыңыздарга чоң рахмат. Биз менен бирге болгонуңуздарга видео отчетто кылдык. Айткан сөзүбүздү менин оюмча баарыбыз турдук. Вот. Все, да? Жигиттик кылды, биз деле жигиттик кылгандай. Салам алейкум деп. Надеюсь, то, что будущее тенчесинен машинаны бүтүрүп, үчүнчү видео уже лизингден чыгарып Берсең бәрі үшін ұрытпаясың Шүншүйбі, күнбі, қиыншылықтан чүнкөнбі Аз болса да жолыңбай Жаратқаннан башқаға сен жалынбай алгам. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Бүгүн бизде жакшы жаңылык. Коротко, ясно кылып бар бир видеону тартайлы дейбиз. Эч эле болбойт деп жатат андай коротко видео чыкпай жатат. Азыр барыңыздар билесиздер, YouTube тормозит этип, жакшы скоростьта көрө албай жатат, шатчы кире турабы. Ошого туугандар, ушул эле видеону биз Рутубка дагы киргизип коебуз. Эгерде ссылкаңызды калтырабыз, Рутубка кирсеңиздер, тормозит этпей, жакшы нормальный скоростьта ушул видеону кандай да? Да. И ВКонтактка дагы киргизет экенбиз видеонучу. Ошол жерден видеону полный көрүп алсаңыздар болот без никаких проблем. Вот. Бүгүн бизде 3 жыл мурун или даже 2 жыл мурун, канча жыл өттү дагы уже не помню. Короче, суть такова. 3 машинабыз, Kia Rio'лор биякта. Өзүбүздүн вот туугандарыбыз, клиенттерибиз биз менен ушунча жыл иштеп келиштик. Машиналардын лизингин түгөтүп, уже кудай кааласа закрывающий документтерибиз колубузда, экинчи плюстер колубузда. Азыр машиналарды берип атабыз. Документтерин тапшырам. И кандай проблемалар болду, кандай кыйынчылыктар болду, полный сиздерге коротко айтып беребиз, потому что лизинг тоже мындай оңой болгону менен оңой эмес нерсе, туурабы? Итак, баарыңарга биринчиден салам алейкум дагы бир жолу. Кратце азыр биздин клиенттерибизге атыңар ким болот, каерден болосуңар, канча жыл биз менен иштештиңер, ошол информацияны айтып койгула. Ассаламу алейкум, мен Эрмек уулу Равшан, Ош областы Кара Суу району Учкун айылынан болом. Мына 3 жылдан бери иштешип келдим. 3 жыл баштап ушул машинаны алдым эле. Бүгүн документи колго тийип атат. Проблемалар мына 172 Kia Rio. Kia Rio, да? Сразу тартып көрсөтүп койсок болобу машинаны? Болот. Бизде көп клиенттерибиз айтат го, машина 3 жылдан кийин не болот, кандай болот деп. Кел өзүң эшикти ачып көрсөтүп койсоң баягы машинаны. Биринчиден вот вокруг обойдите, посмотрите, чехолдор бар экен, сиденье да ойлоп болсун клиенттер. Чехолдор бар, комплектациясы кандай машинаныкы? Предмаксимальный. Предмаксимальный комплектация, да? Пробеги 339 000 болуптур. Туурабы? 339. Так. Аркасынан дагы бир тартып. Дальше иштешебиз. Ясно. Мен билесиздер туугандар, прямой адаммын, как она есть, прямо айтам. Ушул машина боюнча целый бизде история болгон. Биз кино тартса болот, туугандар. Биз ушул машинаны өтө кыйналып чыгардык. Неге дегенде 3 жыл мурун машиналарды мындай потокту көп алып чыгып атканыбызда договорлорду ар бир машинага отдельный кылабыз, өзүңүздөр билесиздер. Отдельный кылып машиналарга кол коюп атканыбызда именно бир машинанын выкупной платеж деп лизинговый менеджер специально кылганбы, не специально кылганбы азыр уже айта албайм. Но оң жакта в углу маленький шрифт менен 271 000. 271 000 деп коюп койгон экен. Аны биз көрбөй, лизинг түгөнгөндөн кийин только билип
Нашан не болду? Төлөй аласың десем, жок, төлөй албайм дейт. Ооба да мен да колумда да көрдө жок. Алардын да көрдө бар. Ошондо болуп калган. Ошонун аркасынан биздин компаниябыз өзүбүз чөнтөктөн ошол акчаны төлөп бердик. Төлөгөндө дагы 328 000 пенялар менен төлөдүк, потому что вовремя мага дагы баандай неожиданный ситуация болуп калды да, мен билген жокмун, но явно көрүп турам то, что специально кылынган экенин. Аны пешене экен, возможность жок эди ал моментте сразу төлөп койгонго. Рашан өзү айтты, мен күтүп турам, главное төлөп машинамды чыгарып беришти. Вот ушул күн келди, брат. Полный машинаны төлөп, ошол гаждарды машинаны чыгарып берип атам. Если с нашей стороны какой-то непонятный ситуация болуп или неровный моменттер болсо, сразу кечирим сурайм. Неге дегенде специально кылган жокмун. Вот. Но өзүбүз как положено таза машинаңды чыгарып ошол акчаларды төлөп бердик. Итак, следующий. Сразу побыстрее. Давай. Атың ким болот? Кайерден болосуң? Кармалайм. Кармаласың. Мен атым Улан болот. Али Судан болом. Жалал Батыский областы. Ошо машина алган болчук. 6 ай, 7 ай болуп калды окшойт, по-моему. Майдын акырында алганбыз. Вот. Смотри, брат. Бул машина боюнча ар бир машинанын историясын сразу өзүм айтып берем. Неге дегенде, машинаны сен лизингте да келип 6 ай, 7 айда уже лизингтен чыгарып төлөп койдуң, туурабы? Досрочно жаптың машинаны. Досрочно жаптың. Машинанын мага WhatsApp'тан жазган сообщенияларын көрбөй калып, тоже непонятный ситуация болгон. Задержка болду. Машина задержка менен 2-3 айга задержка болуп чыкты, если я не ошибаюсь, да? Төлөп бүткөндөн кийин. Почему? Потому что разные причиналар болду. Типа штрафов, не штрафов, арестов и так далее. Но в любом случае, вот задержка менен болсо дагы машинаны как положено чыгарып, неме кылып берип там көрсөтүп коелу машинаны. Ооба, көрсөтсөк. Кандай состояние? Комплектациясы кандай машинанын? Redline. Redline? Давай обойдем с этой стороны. Пробеги канча болуп калды? 315 болуп калды. 315 да, даже примерно 318. Машина одинаковый экен, да? Ооба. Вот. 260 алгам да. Так. Хорошо. Теперь машинаның вин-коду канча? Вин-код. Мына майке, мына сенин документтериң экен. Вот номер 084 турат. Это закрывающий документтер. Вот это для ГАИ. Экинчи ключту отдельно передам. Так. Третий машина. Assalamu алейкум. Атым Абдуразак, 92-жыл колом. Бул машинаны досум алып чыккан. Мен ушул жылдын май айында алганмын. Назарбайка менен сүйлөшүп, акчанын суммасын төлөп, калган остальный суммасын жаап ушул машинаны алганмын. Машинаны, получается, машина канча болуп, канча иштедиң биз менен? Майдан бери. Майдан бери, а? Машинаны азыр переоформление кылып атасың да? Переоформление. Так, получается, сен машинаңды переоформление кылып атасың, тоже биздин атыбыздан чыгарып атасың, туурабы? Ооба. Вот. Заранее сурап алсам, получается, ушундай туугандар, бизде бывает клиенттер биздин атыбызда дальше калтырат машинаны, бывает өздөрү чыгарып уже учеттон снимать этишет машиналарын. Итак, Ошонбек, бияка дагы биздин алдыбызга кел, пожалуйста. Үчөөңөрдөн дагы вопрос да, вот может биздин зрительдерибизге, көрүүчүлөрүбүзгө айта турган сөзүңөр бар болсо, же бизге айта турган сөзүң, может биз где-то жумушубузду башкача кылсакпы, бизге пожелание, не пожелание, кимде бар болсо, давайте сейчас слово сразу передам, айтып алгыла. Менде бирөө бар. Давай. Менде ушунча водительдерден бардыгыбыз мындай сөз болуп атат. Азыр өзүм деле мен экинчи машинаны алганмын, 7 ай болду да уже. Экинчи машинамды алганыма. Если досрочно жапсак, канча күндө документин чыгарып бере аласың? Переоформленияга. Азыр же болбосо тек паспорттун качан срогу бүткөндө болобу, же 2-3 айда жапкан болсок, бир жуманын ичинде бүтүрүп бере аласыңбы деген суроо. У тебя получается вторая машина тоже бездомная? Экинчи машина кандай машина? Хавал Жильон. Хавал Жильон?
Жильондор 1 жыл болду го чыкканына, уже 2 жыл болуп калды даже. 2 жыл болду чыкканына ал машиналар. Ничего себе, скоро уже, да, 2 машиналы болот экенсиң, да? О, это нормально. Обязательно мага видео кийин обрезка кылып надо туда вставить, да? Рахмат, ушунча жыл иштешип, до конца келип. Canım senin ışkından ekonomist bola beremem. Canım senin ışkından ekonomist bola beremem. Hesapların şaka şuka, akçaların paka puka. Canım seni baga beremem. Hesapların şaka şuka, akçaların paka puka. Canım seni baga beremem. Canım senin Азыр ışkından. биз жаңы система боюнча, платежный система боюнча именно ежедневный платеж менен тиги вперед төлөп, бизде азыр водительдерибиз 1 ай карызга минип туруп, андан кийин минген күнүгө төлөп атты. Ошонун аркасынан кандай болду? Бизде водительдер получается акыркы айыны минип туруп төлөгөндөн кийин биз уже оформленияны баштап калган элек документтердичи. И банда праздничный, непраздничный, там менеджерибиз бош эмес, ошондой ситуациялар болуп, вовремя водительдер төлөбөдү, ошондой моменттердин аркасынан жоюлуп кетип атты убакыт. Азыркы система боюнча специально ошону внедрять этип атабыз, чтобы день в день төлөп, миндик төлөп, и баягы акыркы айыны вперед төлөп алып. То есть теперь водительдерибиз постепенно баштап төлөп туруп, андан кийин мингенге өтүшүп атат. Ошол системада получается акыркы айыбызды биз төлөйбүз дагы, андан кийин минебиз да, пока акыркы ай төлөнүп бүткүчө уже документтер чыгып, силерге окшоп уже машиналар даяр болуп калып атат, но экинчи закрывающий документтерге айып. Ошого жаңы системага азыр платежныйга өтүп атабыз. Именно ушундай задержкалар болбой, сразу өткөнгө. 1 айга там, допустим, 1 жыл мурун төлөп койгондор бар. Да, төлөшөт, но 1 айдын ичинде документ даяр болот. На самом деле 15 күндө азыр уже даяр болуп атат документтер. Но мен азыр 15 күн деп айтып койсом, бандакай праздничный, выходной күн болуп, кийин мага айтышат сразу комментаторлорубуз. Көрдүңүзбү? 15 күн болду, айтып койгон, аны ушундай болбосун деп мен өзүмө запас менен досрочно жапсаңар 1 ай вперед айтып койгула деп айтабыз. Ошондой. А так индивидуально, вот допустим бизде ушул машина боюнча я помню, клиентибиз срочно Кыргызстанга кете турган болуп калып, Айбек, по-моему, да? Вовремя, то есть машина лизингден чыгышка убакыт күтүшкө жок эле. Срочно кеттен акча керек деп, биз, по-моему, ушул машина, бир машинага ооба, акчаны биз просто ошол ситуацияга кирип туруп, ал момент акча бар эле, акчабызды берип, мен кыласың машинаны десем, сатам деп, канчага десек, даже бандай торговаться этилген жок, өзү айткан бааны бердик, сразу кетип калдычы, акча менен. То есть, эгерде ошондой ситуация болуп калса, биз всегда жардам беришке аракет кылабыз. Андан кийин эле келип өзүң сатып алып кеттиң машинаны, туура. Вот, сразу эле. Итак, сага сөз берели, бирден сөз. Зараканы машинаны алгандан бери мына 3-чү жол жолугушубуз, 3-чү жолу. Платеждер убагында эле төлөп, как положено эле иштеп келатабыз. Ошол, башка сөз жок. 3-чү жолу менен көрүшүп атсаң, менде сен эң көп измене сен иштесең керек, туура? 3 жыл болду, да? 3 жылдын ичинде канча жолу сени проверкага чакырдып? Бири да жол келбеди. Чакыргандан Мына обрезать алып коебуз. Бул совсем идеальный водительдер просто келбейт. 6 айда 1 жол деп коюшубуз керек, чакырабыз. Келгеним жок, ошо водительдерден суранат элек. Акырында машинабызды жакшы чыгарып алыш үчүн өз убагында төлөгүлө, просрочка убагы. Платежду өз убагында төлөсөңөр эле мына болот экен да. На, тебе тоже пару слов. Мен не дейт элем, сөздөр эле жок, мен сразу эле ошо машинаны сатып алгам. Назарга мен ошо сатып алганда эле көрүшкөм. Акчасын сразу бергем. Азыр эми келип машинаны көрүшүп алып кеттим, чыгарып алып. Блин, на самом деле, көп эле бизде клиенттер всегда сурайт да, силерден машиналарды алышат, эмнеге силер көрсөтпөйсүңөр, чыгарбайсыңар деп. Туугандар, насильно эле балдарды бияка келесиңер деп заставить этип эле азыр чыгардырып атасыз. Неге дегенде, чын мында ойлонсок көп водительдерибиз машиналарды чыгарып атканда бизсиз эле чыгарып, гайге барышып, үйдөн, офистен келип документтерди алып эле кетип калышат да. Азыр уже ар бир клиент, будущий клиенттерге айтасыз, каждый машиналарды чыгарып атканда силерге отчет берип, как положено көрсөтүп клиенттерибизди.
Если возможностьуңуз бар болсо эски видеолорубузду машиналарды алып атканыңарды тартып туруп дагы киргизишке аракет кылабыз. Мынча азыр ичиңерде кандай ситуация, кандай ощущение болуп атканын мен примерно представлять этип атам. Мен өзүмдүн ощущением андан ам өтүп кетти атабычым. Вот. Барыңыздарга чоң рахмат туугандар. Ушундай пока возможность бар. Могу СВМди сразу көрсөтүп койбойлу машинаны. Комфорт плюска 78 миңден. Бүгүн өзүм минип көрдүм тест-драйвди. Кийин дагы видеосун чыгарам. Кече эле 78 миңден эсиңердеби? Хавал F7, Хавал F7. 2 жыл мурун чыгарып атканыбызда ушунда 78 миң болуп чыккан. 2-3 айдан кийин сразу 500 миңге кымбаттап уже комфорт плюска чыгып кеткен. Бул машина уже сразу комфорт плюста иштейт. Вот. Машинаны уже берги видеосунда көрсөткөнбүз. Дагы бир мындай ичинен көрсөтүп койсоңор болот. Панорама бар жогу бар. Вот. Первоначальный взнос туугандар бетте 150 миң болуп атат. Айына 78 миңден 48 айга чыгып атат машиналар. Ушундай биз менен бирге болгонуңуздарга баарыңыздарга чоң рахмат. Комментарияларыңыздарды бар жокту көрүп турабыз туугандар. Полный отчетторду дагы видеолорубузду уже рутубка чыгарабыз, потому что YouTube реально иштебей жатат. Көрүп атабыз, видеолорубуз чозулуп, узарганган үчүн кыйналып атасыңар көрүштөн. Өзүм кыйналып атам, чын айтсам, видеолорду көргөндөн. Чого рутубка киребиз туугандар. Биздин ссылка менен кирип эле көргөнгө удобный болот. Еще бир сотрудник издеп атабыз. Сотрудник кыз болуш керек. Жаш там 20-дан 30-га чейин орус тил, кыргыз тилде сүйлөй турган менеджер керек болуп атат. И бир мастер издеп атабыз сервисибизге. Масла, колодки, фильтра, вот то, что минимальные знаниялары бар бала, именно орусча, кыргызча сүйлөй турган. Потому что азыр куда калса 1-2 айдын ичинде Химкиде, МКАттын алдыда жаңы автосалонубуз ачылат. Ал жерде еще сервис дагы болот. Поэтому азыр уже менеджерларды издеп атабыз, вакансия бар. Если керек болсо, ушул номерге вакансия боюнча деп жазсаңар, неме кылам, ответ берем. WhatsApp'ка, как всегда, сіздерден сұрайыныз, голосовой кылып жөнөтүңүздөр сообщенияларды. Барыңыздарга чоң рахмат. Биз көргөнүңүздөргө. Ассаламу алейкум.